мына көзүңөрдү чукуп туруп анан урушмайынча эчтекени неметип не добьешься от вас, да? Басы Сидите, 1 миллион. молчите вы. Өзүм жооп берем деди, өзү жооп берсин. Чалабыла эптеп, септеп, качан токтотосуңар? Зачем вот эта армия? Мы зачем им зарплаты платим? Сүйлөбөйсүңөрбү? Чүйгө жооп берем дебедиңизби? Сурабалдиева сурап берет, өзүм жооп берем деп атасыздарбы? Хорошо. Алканович, жана сиз айтып жатканда, сизден кийинки кызматкериңиз айттыбы, критерийлер жөнүндө айтылып калды да. Ошондо кайсы критерийлер боюнча, урматтуу жетекчилер отурасыздар буякта да, кайсы критерийлер боюнча таза суу маселеси каралат деп. Ошондо эми географиясын айттыңар, макул. Деги тоо жагы, доступность жак бягын деген, анан деген инфекционный заражение боюнча айттыңар да. Анан мен бир нерсесин түшкөн жокмун. Сметалык документтердин даяр болушу дейсиңер да? Ошол жөнүндө айтып бересиздерби? Бул критерийби? Бул туура, бул долбоор сметалык документация. Мындай болот да, кээ бир жерлеринде бул бальный системада кандайдыр бир негиз бал кошуп, аны приоритеттүү кылат. Бул мындай, убагында жергиликтүү бийлик долбоор сметалык документацияларын иштеп чыгып даярдап койгон болсо дагы ал кандайдыр бир бал кошот. Мен сиздерге аябай таң калам да, жалпы өкмөткө таң калам да. Мына мисалы, кто здесь сокулуктан барбы кураторуңар суу боюнча? Ким отурат? Жок, сокулуктан кураторубуз жок. Жокпу, чүйдөн барбы? Чүйдөн мен бүгүн уруксат бергем, өзүбүз чүйдөн жооп беребиз деп. Сурабалдиева сурап берет, өзүм жооп берем деп атасыздарбы? Хорошо. Ачыңыз. Сары Өзөн айыл өкмөтү, Сокулук. Ачтыңызбы? Азыр. Сокулук району, Сары Өзөн айыл өкмөтү. Алыс барбай эле коелу да? Көрүп атам. Ошондо Төкбай, Күнтү, Исмайыл айылдар жөнүндө айтып бергилечи. Кызыл Туу, Токпай, Исмайыл 3 айыл боюнча. Бул 2004-2008 жылдар аралыгында Дүйнөлүк банк аркылуу жасалган, бирок ал жерде жасалуу водовод катары эле жасалып, сеттери жасалбай, суу маселе ал жерде. Ошондуктан 2024-жылы бул объект республикалык бюджеттин объекттерине кирген. Анан биз 3 жолу тендер өткөргөнбүз бул объект боюнча. Кече жакында эле 3-чү тендердин скрытиясы болду, эч ким катышпай атат. Эмнеге? Кой тургула. Ал жерде негизинен Эмнеге? баасы төмөн деп эсептейбиз, биз баасын көтөрүш керек болчу. Ошондуктан биз Баасы канча болчу эле? Уруксатпы, Элвира Сурабалдиевна. Жок, даярдалып, мен өзүм жооп берем дебеди. Баасы 1 миллион. Өзүм жооп берем деди, өзү жооп берсин. Чүйдүн кураторун алып келе десем, атайын мындай, бул мага өзгөчө мамилеңер окшойт да, Жаныбек Алканович. Мага келген эле такалып каласыңар да. Где куратор Чуйской области? негизи чүйдүн куратору бизде бүгүнкү күндө жок. Бизде ар бир областта бирден куратор болгон. Биз жалпы 26 кишибиз. 26 кишинин бирден, экиден кишилер республиканын областарына жайгашкан. Биз жетишпегендиктен Чүй областынын кураторун жаныбызга алып, Бишкекте иштей турган кылганбыз. Ошон үчүн мен бүгүн өзүм жооп берип атам. Ну, хорошо, айтып бериңиз анда. Эмнеге? 1 миллион сом деп коюлган. 1 миллион сом аябай аздык кылат ал долбоор сметалык документацияга. Бирок биз мыйзам боюнча бир катар жолу тендер өткөрүш керекпиз. Анан эч ким катышпаса, түздөн түз түзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүнкү күндө Жаныбек Алканович, проектно-сметная документация на воду 1 миллион сом на эти села. Это разве достаточно? Элвира Сурабалдиевна, уруксатпы? Сиз кимсиз? Капиталдык курулуш башкармалыгынын ички суу, таза суу департаментинин капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси. Уруксат, айта бериңиз. Бул жерде Токпай боюнча жана башында айтылып кетпеди, где-то биз сметасылык наркын эсептеп чыкканда 1 миллион 568 миң болгон, бирок бизде 24-жылы биздин сметчиктер эсептеп чыкканда 1 миллион 50 миң сом болгон. Ошонун себебинен биз быйылкы жылга 3 айылды, ошонун ичинде да Сокулук районунда да Токпай, Кызыл Туу, Исмайылды да киргизгенбиз 1 миллиондон. Азыркы учурда биз Тендерге эч ким даже заявкасын берген жок. Вы же прекрасно понимали, бербейт деп. бирок Анан эмнеге бияктан келип айтып атасыңар? Мындай болуп калды, тигинде болуп калды, 2 жолу берди, 3 жолу берди. Башынан билгенсиздер да. Ким келет 1 миллион сомго? мына азыркы себепте ушундай Инфляция болот атса, баардыгы кымбаттап атса, Жаныбек Алканович, зачем они здесь?
Башында отуруп алып сире чечпейсиңер ушуну. 1 миллион сом заявка койсо 3 айыл, конечно, келбейт эч ким. Келбейт эч ким, катышпайт. Ошол жактагылардан сурадым мен дагы. Эмнеге катышкан жоксуңар деп. Башында мен суммасын билбептирмин. А говорит, конечно, катышпайсыз, говорит, там они, говорит, очень низкую сумму поставили деп. Мындай билгендей же атайын кылып атасыңар, мен түшүнбөйм да. Не было там воды еще 100 лет, бул чтобы не жерде было деп. мындай болуп атат да. Эки жолу болуп атат. Мына мисалы төмөнгүдө айтылып кеткендей, араб фонддор 2,5 миллионго салып берип атат. Бизде деген проектный сметный документация, биз сметалык 24-жылы эсеп деп чыкканда 1 миллион 560 миң сом чыккан. А биздин 24-жылдагы коэффициент менен алганда 1 миллион 60ка чыккан. Биз андан аша албаганыбыздын себебинен ошону гана койгонбуз. Азыркы учурда Жо силер анан аша албай жатасыңар, хорошо, это не ваши головные боли, это головная боль конкретно вот этого человека. А эмнеге бияка жетекчиликке келип айтпайсыңар? Тендер болот, эч ким катышпайт, невыгодно деп. А эмнеге бияктан, почему вы здесь должны краснеть? Мен түшүнбөйм да. Зачем вот эта армия? Мы зачем им зарплаты платим? Почему айылдарда эл суусуз калыш керек? Анан могу урматтуу жигиттер, таарынбагыла да. Бизди эл бир жөө жаман көрүп калды, эмне эле кечке уруша берет деп. Мына мен силерге айтайын, могу тизмеде силер инвентаризация деп мен 1 ай мурда көтөргөм, инвентаризация деп алып келген баракчаларыңарды мен буну палатага чыгаргыла деп мен депутаттарга сунуштайт элем. Анткени любой начальник, мен алыс барбайын, ошол эле Сары Өзөн Асылбаш айылына алалы да, ачкылачы. Ачтыңызбы? Башында. Здесь мелкий аябай шрифт менен алып келиптирсиңер. Жазып атасыңар, АБР мен 2001-жылы туурабы? Туура окуп атамбы? Аябай майда экен да. Анан канчанчы жылы? Айтып берсеңиз? 2009-то. Эмне болду ошондо? Сүйлөбөйсүңөрбү? Чүйгө жооп берем дебедиңизби? Айтпайсыңарбы? 2001-2009 аралыгында Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкы каржылап, жалпы 60 миллион 50 миң доллар түзгөн долбоорлор болгон. Асылбаш ошол аркылуу жасалган. Бирок ал жасалган менен бүгүнкү күндө 20 жыл өтүп, бүгүнкү күндө Асылбашта суу жок болгондуктан биз жана 126 айыл Дүйнөлүк банк аркылуу кетип аткан долбоорго киргизгенбиз. Биздин критерийде да бүгүнкү күндө Асылбаш приоритеттүү айылдар болуп кирген. Сиз түшүнгөн жоксуз, мен буну мисал катары айтып атам. Жаныбек Калканович, могу проект деген суу болгон эмес, башынан болгон эмес. Булар даже барып көрбөсө керек да, бул жаш балдарды өзүңүз бир барыңыз да. Андан кийин 2014-жылы мен бул маселени каяктан билем да. Ошондо проектный сметный документациясына 400-500 миң сом частниктерден бөлүнүп, 2016, 17, 18, 19-та 25 миллион сом бөлүнөт. Бөлүнгөндөн кийин ал ушул суу өткөрүлөт дагы, суулардын трубалары начарраак болуп, азыркыга чейин аякта маселе. Это вот вам пример халатного отношения государства. Прямой пример. Бул бир маселе. А эмнеге ошол 2015, 2020, 2019-га чейин эмне биякта жок? Где ваша инвентаризация? Чалабыла эптеп-септеп качан токтотосуңар? Эптеп-септеп. Эң урушак депутатыңар именно менин айылымды сурарын билесиңер да? Эң уруш ушул текшерип мына Чүйдүн ар бир айылына. Хорошо. Дальше пойдем. Ачкыла тиги Чүй район 11 жыл айыл өкмөттө. Мына көзүңөрдү чукут туруп анан урушмайынча эчтекени немететин не добьешься от вас да? Ачтыңарбы? 11 жыл айыл өкмөттө. Чуйский район. Это Токмоктон недалеко. Нашли? Да. Вот открывайте теперь. Где сумма? Какая сумма? Качан бөлүндү эле? Кайрма боюнча айтасызбы? Ошо 5 айыл өкмөтү боюнча. Кайсы сумма? Барбы маалымат? Жок, 5 айыл боюнча суу таптакыр жок, ошон үчүн маалымат жок. Кайрма жаңы бүткөн 2024 Жаныбек жылы Калканович, эксплуатация тапшырылган. 2020-21-де 63 миллион сомду өкмөттөн бөлүнөт. 63 миллион сом бөлүнгөндөн кийин бул балаңызды бияка алып келбей эле болочу. Даярдабаган калп эле отмазка менен келбегиле да мындайчы, эптеп-септеп. 63 миллион сом жок. Мына мага жазып атышат. Эльвира Жыргалбековна, окуп берейин. Уруксат, жооп берип койсолу. Жооп бербеңиздер. Здесь мен суфлёрго чакырган жокмун. Он сказал, буду за Чуйскую область отвечать. Пусть отвечает. Трибуна чыккандан кийин уят кылбай жооп бергенге сөздү алып алдыңар, жооп бергиле.
Элвира Жыргалбековна, Чүй Токмок шаарынын 11 жылга айыл өкмөтүнө караштуу 5 айыл бар дейт. Чоң сайдан суу ичебиз. Илгерки сууга сайдын суусун буруп койгонбуз дейт. Өкмөт таза сууга 63 миллион берилген. Это пишет бывший чиновник местный. 4 жыл болду. 2020-21 жыл бөлүнгөн каражат же суу сактагычы жок, же 63 миллиондун дайыны жок дейт да. Тоодон келген суу ичебиз. Ошону келип туруп депутаттар анан силерге келген жанакы балдарыңар менен кошо келип кетилечи деп суранып атышат да. Нас 7 миллионов 300 людей смотрит. Вы зачем себя позорите и меня позорите здесь? Анан моякта сиз берген инвентаризацияңарды мен ойлойм палатага чыгарса 90 депутат мону силер тытып салат да. Анткени деген маалыматыңар так эмес, Жаныбек Калканович. Так эмес. У вас половина суммы есть, я не знаю, на 50% вы исследовали. 70% кыдырдыңарбы же барган жоксуңар, же чүйдөп эле мындай көз жумуп туруп биякта куратыңар турбайбы? Чалып койсо керек да. Аякта деген азыр бүт АТРдын реформасы менен башаламанын 5-6 айыл өкмөттөр бирикти, маалымат жок, жаш балдар келип атат, мурда иштебеген балдар келип атат. У них на руках нету информации. Айыл башчы кылып туруп жаш балдар келип атат. Мүмкүн аларда может какой-то мындай документациясы жокпу. Ошолордон чалып, телефондон чалып сураган токтотпойсуңарбы? Айыл чарба министри деген быйыл посев кандай деп телефондон сурайт деген мен эми ишенип атам да. Мына силер суу боюнча маалыматты ошентип сурап атасыңар. Анан кантип бардыңар? Мына мен силерге тетиги ноокатты сураган жокмун. Депутаттар туура силерге айтып атат. Мен тетиги Баткенди сураган жок. Мен мына чүйдүн тегерегин сурап атам. Биягы Токмок, биягы час езды, биягы Сокулук. У вас же не точные данные. И я в 3-й раз здесь на заседании комитета прошу вас, дайте мне точную информацию. А зачем вот так, Данияр Мекович, зачем вот так приходить, калп эле келип алып туруп, көз боемучулук келип алып туруп, анан деген эптеп мына мен целый моундай список менен келсе, мен буну зерикпей үйгө келип карадым. Окудум, аябай таң калдым. Башкасын сурабаса да сурабал дейбай, именно могу айылдар сурат экен, билип алып туруп, все равно тиги неполный информация берип атасыңар. Бир-эки интернетке мага жазышты. Мен азыр интернетке могул маалыматыңар чыгарсам, бул дагы не точный чыгат. Давайте PDF форматын алып келип мен чыгарайын интернетке. Дайте. Өкмөттүн, вы меня не прерывайте, пожалуйста. Сиз депутат болгондо анан мен сөзүңүздү бөлүп суроо бере бериңиздер да. Мен бул маселени эмнеге айтып атам? Могу нерсени текшерип чыксак, көпчүлүк информацияңар фейк болуп чыкпаса дагы, бирок толук эмес болуп чыгып атат. Мен башканысына билбейм. Мына мен өз билген суроомдун жарты маселеси жок. Анан эмне келип атасыңар? Это вам Филькина грамота отмазаться вы пришли, да? Зачем мы такую армию содержим тогда? Зачем? Ушунча адамды алып келип алып туруп, мына канча саат убактын алдыңар? Мына саат 2-ден бери булар 4 саат бекер отурушат биякта. А келген маалыматы деген эптеп комитеттен утулуш керек, Данияр Мекович. А зачем тогда мы эти все проводим совещания? Палатага чыгаргыла. Давайте уже до конца ар бир могу айыл өкмөттүн 90 депутат булардын деген көздөрүн чугуп берсин суроолорду. Адашпагыла да. Анан жаман көрөсүңөр да, анан барып чуркап барып жетекчилериңер жамандайсыңар. Сурабал дейбай бийликти жаман көрүп атат деп. Мен өзүмдүн кичмекенинде суроолорду берип атсам, өзүмдүн мына мен барып жүргөн жерде билген маселелерди берип атам, жооп бере албайсыңар да. Зачем вы приходите, обманываете? Зачем вы приходите сюда, целая такая армия, мы позвали вас? Зачем? Вам надо просто ептеп закрыть эту галочку. Теги Бакыт Эргешевич барып туруп ошол комитетте бул маселени жапкыла деп жөнөттү да. Анан туура депутаттар ачууланып атышат. Мен ачууланып атам да, мен таң калам силерге. Мен ушул таза суунун адистерин ушуну кемчилик кылган үчүн мен кечирим суранам, конечно. Жаныбек Калканович, сиз кечирим сурабай эле коңуз. Сиз 3-чү жолу экөөбүз бул маселени биз бири-бирибизди 8 жылдан бери тааныйбыз. Бул маселени мен канча жылдан бери айтып келе жатам. Инвентаризация кылына элек деп айтчусуңуз. Мына кылынды деп атасыздар. Кылынып келгенден кийин мындай чала эмени маалымат тап келбеш керек да. Анан сиз айтып атасыз. Жок, хорошо. Вы еще говорите, биз деген могунун баарын тиги депутаттарды алдыбаңыз, жоопкерчиликке тартам деп азыр сизден улуу эле адамдарга жооп берип атасыздар биякта, коллегаларымачы. Биз давайте биз текшеребиз, инвентаризация кылабыз, жоопкерчиликке тартабыз. Бул маселелер боюнча, мурда берилген суулар боюнча, каражаттар боюнча эч ак эле толтура иштер козголонгон. Анын баары уже жабылган. Срок давности прошел. Вы никого к ответственности не привлечете. Мы давайте друг другу врать прекратим. Биз тарта албайсыз эч кимди. Сиз ал кишилердин жарымсы менен сиз иштегенсиз. Тарта албайсыз, билесиз да. Биз экөөбүз бар кезде өткөн чакырылышта деле ызычы болгонбуз. Барбадык беле, унутуп калдыңызбы? Анан ошондо иш козгогондон кийин эмне болуп бүттү эле? Срок экспертиза 3 жыл 10 миң.
жабылды, иш козгоп койду, там его обезжирили, все, вопрос закрылся. Вот как чиновники. Бизде УКМК башкалар деген билбейм, но именно тиги саясий активист менен анан тиги неме ишкерлерге эле алы жетет да. А чиновниктердики срок годности деген бар экен, через 3 года бүтөт, срок давности бүтүп калат экен иштериңер. Эч ким жоопкерчиликке тартылбайт. Поэтому бул маселе деген бири-бирибизди алдабай эле, анан биякта калып эле биякка бекер үмүт кылбагыла да депутаттар, ачык эле айткыла да. Жоопкерчиликке эч кимди тарта албайбыз. Уже все, забудьте этот маселен. Но хотя бы по-честному нормальную инвентаризацию принесите, пожалуйста. Поэтому сегодняшний Ян Данияр Армекович, не обижайтесь. Чырылдап эле кечке айтып атам, бирок уят да. Чүйдүн тегерегинде могу маселени билишпесе, анан башка айылдарды билбеймсиздер, кантип сурап атасыңар? Жок, бизде капалып отурган эч нерсе жок. Бул жерде биздин комитеттин мүчөлөрү бүгүнкү күндө таза суу боюнча абалы кандай деп күн тартибине киргизели, ошол бир маалымат угуп коелу деп сунуш кылып киргизген. Бүт депутаттар ошол жерде комитеттин мүчөлөрү аны колдоп, биз 1 ай буларга мөөнөт бергенбиз. Бүгүнкү таза суу боюнча Кыргызстанда кандай абалы кандай болуп аткандыгы боюнча так маалымат жасап келди. Дагы биз жылдырдык, да бир 10 күнгө жылдырдык, дагы тактасын деп. Себеби сиз айткандай, баары бүгүнкү күндө ошонун маалыматты уккусу келет. Эң негизи бүгүнкү күндө эл, Кыргызстан эли кандай иш-чаралар болуп атат, таза суу качан келет, бүгүнкү болуп аткан проекттер, жүрүп аткан проекттер качан ишке ашат деген ушундай суроолор көп туулуп атат. Ошонун алкагында мына бүгүнкү күндө биз ушу комитетке ушул булардын маалыматын угайлы деп киргизген жерибиз. Жок, анан алып келгенде дагы эмнеге в таком-то году такой-то проект деп жазып коюшту, а где суммаларды? Алып келгиле да, суммалар менен. Кана канча миллион каражат бөлүндү? Бул Жаныбек Калканович, бул 600 миллиондон ашат. Сиз монда бул азыр булар 60% инвентаризациясын алып келип атса, биякта цифралар. Дагы тиги 40% кошулса Кыргызстан боюнча, чүй боюнча эле бир топ айылдар кошулат да. И официальный, и неофициальный спонсорлор кошсок уже канча миллиард бөлүндү. Ошону деген бир инвентаризация чыгып, күзгүгө бир ачык карап, бирибизден уяла турган уже эч нерсе жок болуп калды. Ачык эле туруп, нам просто мы давайте сведем дебет с кребетом. Вот здесь не было, вот здесь только дали, съели, все, уже аякта эчтеке болбойт. Анан ар бир тиги чиновниктин аркасынан кууп, каматайын деген эч маселе жок. Просто ачык бул жерде суу жок. Мына 11 жылга да илгертен бери мына берилген акчасында 10 миң деп атышат. Это 4 года прошло только дейт. Где эти деньги? 4 года. Калгандарда 10, 15, 20 жылда желген маселе. Депутаттарга таарынбагыла мына ачык эле айтып атат, желбейт деп. Бул тамаша эмес. Бизди эл тутат да, мына биз барсак мага да айтат азыр. Сиз суроо берип атасыңар, мына могу маселе, азыр бул маселе чыкса интернеттен толтура суроолор келет. Бул айылда жок, бул айылда жок, бул айылда бар. Анан бирок могу маалыматты бергенде давайте буну ачыкка чыгарып бирөтөлө, мынча каражат бөлүндү, мынча каражат уже кетти деп, нам просто честно надо друг с другом поговорить. А эптеп биякта комитетте талкуулап, жаап коюп атабыз, анан биз элге чыгабыз, мына 1 жыл калды биздин. Кайра эле 2 жылдан кийин депутаттардын баары кыдырып барышат да. Мен сизди жумуштан кетсин деген жокмун. Мынча иштегенден кийин аягына чейин иштеп, бирок по совести, пусть те кол алдыңызда вы руководитель, кто под вами вот подчиненный барып туруп, значит им неполную информацию дали, значит на местах нету у нас вот этой преемственности. Элдер жагатына уруксат берсеңиз, сиз аябай туура айтып атасыз. Бул мындай маселе да 30 жылдан бери чогулбаган маалыматты биз могу 2024 жылдын июнь айынан бери топтоп баштадык. Бул толук эмес, туура айтасыз. Суммаларын кошуп чыгыш керек, анык болуш керек. Биз анын үстүнөн иштейбиз. Туура. Бул жерде дагы бир маселе бар. Институциональная память деп коет. Институциональная память таптакыр жок. Не дегенде бул мекеме Минтранс, Минсельхоз, аграрный, аграрный дейм да, Госагентство по архитектуре, СВ каяка гана кирген эмес, каякта гана болгон эмес. Бүгүнкү күндө архивный данныйлар да жок экен. Мен июнь айында дайындалгам. Айтып атам, бүгүнкү күнгө чейин могу базаны биз топтоп баштадык. Азыр иш алдында турабыз. Туура айтасыз, буну до конца толукташ керек. Суммаларын коюп чыгыш керек. Суммалар даяр. Биз эми мен киши азыраак, чынында айлыктар да азыраак, бир аз жетишпей атам. Бирок мен бүт аракетимди жумшайм, аткарып Хотя бы экс айыл өкмөттөр тирүү да, экс жетек депутаттар тирүү да местный кеңештен. Ошактан эле маалыматты алсаңыздар, эми уят да, просто мен, сиз кечирип коюңуз, мен эмоцияга алынсам, просто мен уже 3-чү жолу бул маселени көтөрөм, бияктан талкуулап атабыз да. Алып келдиңиз, но она не полная. Анан мен кайсы бет менен азыр да, молодцы ребята, жакшы иш кылып турсаңдар, мен кантип силерге айтам? Я не могу так сказать, Жаныбек Калканович, не обижайтесь, потому что не полная информация. Ушуну жасаган биз ички кухнябызды ачпай эле коюп атат экен, ачып ийбедиби. Биз жаңы келип өзүбүз
эми ушунун баарын чогултуп атабыз да, ар кимден анан телефон менен эстисең, сен айыл өкмөттөн, депутаттан соң ошентип ар кимден сурап жаман көрүнүп атабыз. Ушулардын баары жок экен. Жок экен, анан эптеп чогултуп атабыз ушулардын баарын. Булардын 20 киши иште, 26 киши. Анан кийин өзүбүздүн малдарды кошуп берип чогулттук. Кээ бир учурларда ошондуктан мен эме кылалык. Азыр Азимна да айтпады, Надир Азимна дагы. Жана инвентаризация жүргүзүп, толук мына бу жерде Эрлис Шарафиддинович айтты, таблица кылып, кайсы кирет, кайсы канча доллар, канча сом кетти, ошолордун баарын жасап атабыз. Ошону Бакыт Эргешевич, вице-премьер-министр, ваш курирующий министр сельского хозяйства туурабы? Анда тапшырмаларды берсин да айыл өкмөттөргө. Не только Минсельхоз 26 кишини жумшабай. У него есть ресурсы, информации, которые можно получить внутри. тапшырманы дагы Исхажоновдон тапшырма алып калбайлы деп өзүбүз эме кылып атпайбызбы? Тапшырма берилди, эме кылабыз. Потому что Толуктап акчалар беребиз, келип атат. ооба. Ортодо деген канча акча келип кетип атканын биз билбей атабыз. Ортодо деген улам алып атасыңар. Конечно, в наших глазах бүт коррупционер көрүнүп атасыңар да. Канча миллиардтаган каражат келип атат, жеп атасыңар деп айтсак тарынбагыла да. Бизде башкача сөз жок да бизге деле. Элдин баары ошентип атат да бизде. Силер буларды алып келесиңер, кол чап койсуңар, кетиресиңер деп, а бизде суу жок деп атышат. Сиздер бизге наоборот кайра жардам кылып атасыңар. Ушу инвентаризацияны сурап, биз ушулардын баардыгын ошо 1 жылдын ичинде мына Азамат өзү бул коллектив менен баардык эмес менен жасап атат. Биз порядок жасап, Надир Азимовна Аяғын айткандай бересіз. жоопкерчиликти алабыз. Алканга биз ар ким руководитель жоопкерчиликти болушубуз керек. Просто бүгүнкү могу это не полная информация деп мойнуңузга аласыздар. Да, это бул жерде. Хорошо. Просто бул журналга салып, Жаныбек Алканович. комитеттен өтөлү дегендик эмес бул жерде. Жаныбек Алканович, мына эми ушул жерге келгенде айтканда ооба толук эмес деп, толук эмес болсо даярданып келбей белеңер, толуктабай белеңер. Эми аз чала алып келип алып, бул жерде канчалаган депутаттар суроолор берди, канчалаган депутаттар жак ушул үмүтү менен бүгүн суроо берип, элге ачык айкын эмне болуп атат бүгүнкү күндө таза суу маселеси боюнча деп Айсар Ишан канчалык чырылдады бул жерде, канча депутаттар чырылдап атат. Анан аягында ооба биз мойнубузга алабыз, бул толук эмес маалыматыбыз жок, инвентаризацияны толугу менен бүтүрө элекпиз. Эми бүгүн кемчилик болсо, азмаз кечирип коелу деген майнага алып келип койдуңар, андай кылбагыла. Силер раз силерге берилди. Ошон үчүн биз силерди 1 айдан ашык күттүк. Тактагыла, аныктагыла, бүгүнкү күндө так маалымат бергиле. Азыр түз эфир кетип атат. Могул жерде 7 миллион ел калкыбыз көрүп отурат. Силердин жоопторуңарды карап атат, мына депутаттар берген суроолорго эмне деп жооп берип атканыңарды карап атат да. Мына кабинет министр төрагасы, президент көрүп отурат, баарды көрүп отурат азыр. Ошон үчүн так даярданып келишиңер керек эле. Муну убакыт сжатый болуп калды. Бизге дагы убакыт бергиле, дагы эме кылып берели. А силер аны жылдырбай белеңер. Эгер силерде даяр болсоңуз, силер келип, официально комитет келип, биз азмаз кемчилик бар, дагы 1 ай мөөнөт бергилесе берет элек. Биз эмнени калабыз? Биз ачык айкындыкты каалайбыз. Эмне болуп атат бүгүнкү күндө? Рахмат. Рахмат, анда кийинки Эльвира Жалалбек, сиз жыйынтыктадыңыз.